Германияга алгачкы жолу тапшырып атканда кандай кыйынчылыктар менен кездештиңиз? Феринжокко тапшырганмын. Визам 26 күнгө эле чыгып калып, бүт каражаттарды эсептеп чыкканда актабай калат деп калып кеткенмин. Германияга барганда сизди эмнелери таң калтырды? Иттер менен аябай жакын мамиле болуп анын. Иттерди кээде баласынан дагы артык көргөндөрүн. Сиз кандай деңгээлге жеткирип, ошо немис тилинчи анан барыш керек деп ойлойсуз? Жок дегенде B1 деңгээлине келип, ээн эркин өзүмдүн оюмду билдирип, баарлашып калганга чейин үйрөнүп келгени жакшы го дейм. Кандай ыкмаларды колдонсо болот жаштар? Биринчи максат табуу. Сен эмне менен алек болгуң келип атат жана эмне үчүн тапшыргың келип атат. Ошол нерсени изилдеп, өзүңө стратегия түзүп алсаң болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана YouTube каналымдагы катталуучуларым. Бүгүн маегибиз онлайн форматта болот. Кезектеги коногубуз Эрзат Бакытбекович. Эрзат мырза бизге Германиядан байланышка чыгып жатат. Эрзат мырза, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Саламат жок. Ислам, кандайсыз, жакшысызбы? Буюрса, бисмилла деп сиз менен болгон маекти жана чакырганыңызга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, жакшы. Анда Эрзат мырза, өзүңүздү алгач тааныштырып кетсеңиз, кайсы жердин кулуну болосуз? Азыр Германияда окуйсузбу же иштейсизби? Же анан Германияга келгенге чейин эмне менен алек болчуңуз? Ошол боюнча маалымат айта кетсеңиз. Баарыңыздарга салам дагы бир жолу. Менин аты-жөнүм Эрзат Макмусаев Бакытбекович. Өзүм азыркы учурда 24 жаштамын. Баткен облусуна караштуу Кызылкия шаарына төрөлүп, ошол жакта билим алганмын. Андан кийин Кыргыз-Орус славян университетине экономика факультетине тапшырып, ал жакта билим алып жүргөнмүн. Азыркы учурда Германиядамын. Германияда Ausbildung деген программа боюнча, орто кесиптик окуу боюнча Kaufmann für Tourismus und Freizeit которулганда туризм менеджмент болуп которулат. Ошол жакта экинчи курсту быйыл аяктадым. Ausbildung программасын айттыңыз. Германияга тапшырганда кандай документтер керек? Канча убакыт кетет Германияга тапшыргандачы? Ошо именно Ausbildung программасына. Негизи именно Ausbildung программасына Кыргызстандын өзүнөн тапшыра турган болсо, Кыргызстандын Бишкекте элчилигинин Google'да сайты бар, интернет сайтта, ошол жактан карасаңыздар дагы болот. 3,5 4,5 сүрөт керектелет. Сиздин жогорку билимиңиз бар жөнүндө диплом, же болбосо орто билимиңизде күбөлүк 11 классты бүткөн деген жана ошондой эле тилдин тастамасы керек. Бул бир сертификат немис тили боюнча. Сизге медицинский страховка керек болот, жана ошондой эле банк счетуңузда акча болуусу жөнүндө да тастама. Менин билишим боюнча 50 000 болчу. Ошол нерселерди карап чыксаңыздар болот. Ошолор менен тапшырып, жана ошондой эле мотивационный письмо, анан бул жактагы сизди чакырган компаниядан договор, мындай айтканда, ошол фертрак деп коет, фертрак керек болот. Эрзат мырза, жеке өзүңүз Германияга алгачкы жолу тапшырып атканда кандай кыйынчылыктар менен кездештиңиз? Виза алуу процесси кандай өттү? Кандай кыйынчылыктар болду? Мен башында 2023 жылы жайкы каникулга Феринжок деген программа бар. Work and Travel деп койсок болот, аны көбү билишет. Ошол Феринжокко тапшырганмын. Бирок ортодо кандайдыр бир форс-мажорлор болуп, анда виза метрика деген эме бар болчу. Посольствонун колунда ошолорго тапшырганбыз. Ортодо мен документтеримди жоготуп коюп, 1,5 айдай күтүп, Феринжокко менин визам кийин чыгып калган, болгону 25 же 26 күнгө эле чыгып калып, бүт каражаттарды эсептеп чыкканда актабай калат деп калып кеткенмин. Бирок ошого карабай, менин эжем сунушу боюнча практикум, 1 жылдык практикум программасына тапшырып, документтеримди ошол 2023 жылы ошол март айында келе алдым да Германияга. Баштап тапшырганда ошол бир аз тил жаатынан, анан кийин бир аз документтер топтогондо университеттен кээ бир документтерди алыш керек болчу, справкаларды алыш керек болчу. Ошолорду топтогондо бир аз кыйынчылык болгон. Негизи баарын билип, так окуп караган болсоңуз, ал жактагы кыйынчылык негизи маселе туудурбайт да. Германияга барууга баштапкы канча каражат керек? Германияга келиш үчүн негизи
эгер компания менен келе турган болсок, көптөгөн немеси бар, мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана компания менен келе турган болсок, компаниялар мен келген жылы 35 миң, 45 миң алчуда. Азыр студенттердин айтуусу боюнча 60 миңден 100 миңге чейин алып жатышыптыр. Мындай айтканда бул уже 100 миң деп айтып кое берели. 100 миң сом бул компанияларга төлөйбүз. Жана ошондой эле визовый сбор деп коет. Ага мен 8,5 миң төлөгөм. Азыр 10 миң деп койсок болот. Мейли 10 миң дейик. Жана ошондой эле сиздин билеттериңиз, билеттердин баасы ар кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы мен келатканда 35 миңге алганмын да. 35 миңге бул Германияга келиш үчүн. Ошондо 150 миңдин тегерегиндей акча келет Германияга келиш үчүн. Эми Эрзат мырза, алгач Германияга барганда сизди эмнелери таң калтырды? Элдин менталитети кандай экен? Чынчылыгына келгенде Германия, Европа мен үчүн бул аябай чоң жана мындай кол жеткис мамлекеттердин бири болуп саналган. Германия. Европалыктарды биз көбүнчө кинолордон көрүп келгенбиз. Жана мени таң калтырганы бул жактагы адамдардын көз караштары аябай эркин жүргөнү, жана ошондой эле бир аз шок кылган культурный шокторду айтып кетсем, анда иттер менен аябай жакын мамиле болгонун, иттерди кээде баласынан дагы артык көргөндөрү мени аябай таң калтырды. Же болбосо бул жакта адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси бир аз суураак мамилеси бар. Жумушта бири-бириң менен кандайсың, жакшысыңбы деп жакын болсоң, бирок жумуштан кийин булар ар бири өз жашоосу менен кетет да. Көчөдө көрүп калсаң, кээде сен менен саламдашпай койгон учурлар дагы болот өз ара. Кийин өзүмчүлдүктү аябай жакшы көрүшөт. Булар үйдө отуруп өздөрү менен өзү эме кылып эле жүргөндөрүн көп байкадым. Анан негизи булар пунктуалдуу келет. Бизге караганда кыргыздарда бар го, кыргыз кечип келет деген бул биздин мээбизге сиңип калган. Бирок немистер тескерисинче адамдардын өздөрү аябай саатка, убакытка так болушат. Кээде 10-15 миң эрте дагы келген учурлар мени таң калтырган. Германияга алгач барганда сиз немис тилиңиз кандай деңгээлде болчу? Кандай деңгээлде үйрөнүп бардыңыз? Негизи ушул жери бир аз мен өкүнгөн дагы болот. Тил жаатында бир аз башында жакшы мамиле, жакшы көңүл бурбай калыпмын. Мен башында Германияга келгенде немис тил деңгээлим негизи начар болчу. A2 деп коелук. A2 бул Кыргызстандагы A2, Германиядагы A2 бул таптакыр башкача экен. Башында келгенде Германияда мен кесиптештерим менен иштеп жүргөндө, алар сүйлөгөндө таптакыр эч экенин түшүнбөйт болчумун. Ол жактан кирип туруп, бул жактан чыгып кетип, анан күлүп коюп эле я деп коебуз. Бул негизи көп кыргыздарга мындай белгилүү жана жиза деп коет го. Ошондой ситуациялардын бири. Анан кийин немис тили керек экенин түшүнүп, ошол күнүмдүк практика аркылуу немис тилим жакшыра баштады. Сиз жаштарга кандай кеңеш бермексиз? Германияга барганга чейин тилди өздөштүрүп, жакшы бир деңгээлге жеткирип барган жакшыбы, же Германияга келип деле үйрөнүп алса болобу тилди? Негизи албетте Германияга келги чейин тилди өздөштүргөнү жакшыраак экен. Бул мен өзүмдүн тажрыйбамда, өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып кетейин. Канчалык сиз тилди Кыргызстандан үйрөнүп жана жакшы билип келсеңиз, Германияга келгенде дагы ошол элдин ичине бат киришип, өздөштүрүп кетүү дагы жеңил болот экен, оңой болот экен. Мисалы, эгер сиздин тил деңгээлиңиз жогору болгон болсо, жумушта болобу же окууда болобу, сиз жакшы бир жетишкендиктерге жетесиз да, ийгиликтерди жаратасыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө албетте тилди Кыргызстанда жакшылап көңүл коюп, кун коюп окуп келгени жакшы деп эсептейм. Сиз A2 деп айтып атпайсызбы? Сиздин алгачкы деңгээлиңиз A2 экен депчи. Сиз кандай деңгээлге жеткирип, ошо немис тилинчи анан барыш керек деп ойлойсуз? Кайсы деңгээлге? Мен оюмча жок дегенде B1 деңгээлине келип, мисалы, ээн эркин өзүмдүн оюмду билдирип, жок дегенде жөнөкөй сүйлөмдөр менен түзүп, ошол баарлашып калганга чейин үйрөнүп келгени жакшы го дейм.
Андан кийин сөзсүз түрдө тилин ар бир түрдүү үйрөнүп жатканда кыйынчылыктар болот. Эгер практика кылбасаң билбейсиң дагы. Ошон үчүн B1 деңгээлине үйрөнүп келсе жакшы болот го дейм. Негизи андан да жакшы болсо болот B2 деңгээл менен, бирок ал бир аз кыйынчылык туудуруп калат го, кийин көп убакыт алып калат. Ошон үчүн B1ге чейин жеткизип келсе аябай жакшы болот деп эсептейм. Азыр экөөбүз тил маселесин сүйлөшүп жатабыз. Европага же Германияга негиз окуш үчүн кандай жаштарга сиз кеңеш берет элеңиз? Кандай ыкмаларды колдонсо болот жаштар? Негизи сөзсүз түрдө бул интернет желени жакшылап колдонсо болот. Андан кийин мисалы биринчи максат табуу. Сен эмне менен алек болгуң келип атат жана эмне үчүн тапшыргың келип атат. Ошол нерсени изилдеп, анан ошого карата өзүңө стратегия түзүп алсаң болот да. Европага келерден алдын мисалы кайсы мамлекетке келишиңди аныктап, ошого жараша өзүнүн тилин үйрөнүп, англис тили керек болобу же немис тили керек болобу, ошол тилди жакшылап үйрөнүп, анан кийин алдын ала дедлайндар деп коет. Мисалы ар бир эле университеттерге же болбосо окууга тапшырганда өзүнүн бир мөөнөтү болот да. Ошол мөөнөттөрдү өткөрүп жибербей, справкаларды, документтерди алдын ала топтоп алсаңыз аябай жеңил болот. Жана ошондой эле мисалы көбүнчө мындай приложениялар бар. Анан кийин буга чейин мисалы бизге чейин келген чоң ага эжелерибиз бар. Алардан коркпой, тартынбай суроо берип, ошол нерселерди үйрөнүп алыш аябай маанилүү экен деп эсептейм. Анткени алар өз тажрыйбасы менен бөлүшүп берсе, сизге бир аз болсо да жеңилдик болот да. Элестетүүңүз мындай жакшыраак болот. Ошол жерди мындай бир сыйра билгендей болосуз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө чоңдордон бир аз жардам сурап же болбосо маалымат сурап алсаңыз сизге жеңил болот. Эрзат мырза, сиз Германияда Ausbildung программасы менен окуп жатыпсыз. Ausbildung программасы ал кандай программа? Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Канча жыл окуйсуз ал программа менен? Ошол боюнча маалымат айта кетсеңиз. Негизи Ausbildung менин өзүмдүн жеке оюм боюнча аябай мыкты программалардын бири экен. Германия өз элине түзүп берген жана системасына киргизген. Ausbildung деген бул орточо кесиптин ээси жана 2 жылдан 3,5 жылга чейин уланышы мүмкүн. Бул Ausbildung программасында көптөгөн кесиптин ээлери бар. Электрик, механик, медсестра, стоматолог, банкир, же болбосо менеджмент, экономика багыты ар кайсы тармактарды өзүнө камтыйт жана ар бир кесиптин ээси бар да бул Ausbildung программасында. Жана ошондой эле өзгөчөлүгү бул бир ацуби деп коеюн, студентти бир компанияга мындай айтканда чектеп берет, экөөнү бири-бирине таныштырат жана ошол компания бул баланы 3 жыл бою, 3 жыл окуган болсо 3 жыл бою таптап, ошол алган билиминде практика жасайт. Мен мисалы өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем, туризм багытында окуганым үчүн мен жайкы үйлөрдү тапшырган бир фирмада иштейм. Бизде 400дөн ашык жайкы үйлөрүбүз бар. Ошол фирмада кантип мисалы Booking менен международный компаниялар менен иштешкенди, же болбосо ортодогу критический ситуацияларды эптеп кеткенди, бухгалтерияны эсеп китеп чыгарганды, же болбосо кантип туура план койгонду, ошол нерселерди мага от и до түшүндүрүп, окутуп жардам беришет да компания. Жана ошого дагы акча төлөп беришет. Ausbildung'да мен билишим боюнча 13 жума окуйсуңар жана калганын практика кыласыңар. Өтө сонун мүмкүнчүлүк экен. Мен дагы суроом бар ошо Ausbildung программасы боюнчачы. Кайсы багыттар сиздин оюңузча биздин жаштарыбыз үчүн, кыргыз жаштары үчүн эң жеткиликтүү? Эң керектүү, эң жеткиликтүү дегенде, менин байкашым боюнча Кыргызстанда өтө мисалы керектүү эмес, же болбосо өтө популярдуу эмес болгон кесиптер бул жакта аябай мындай айтканда платежеспособный экен деп коеюн. Негизи эми акча көп нерсени рол ойноп калбадыбы биздин жашоодочу. Анан ошол эле электрик, автомеханик жана ошондой эле нефтегаз деген ошол сыяктуу сфералар менен мындай кандай десем байланышы бар кесиптер бул жакта аябай бааланат жана көп акча төлөнүп берилет да. Ошол жаатты дагы бир сыйра карап койсо деп
айтам. Анан аябай жеткиликтүү анын оңой жолу бул ошол гастрономия менен көп келишет. Биздин мекендештердин 80-70% ошол гастрономия тармагында алыс билим кылып, кийин бул жакта калып кеткендерин көрүп жатам. Ошондо программа менен окуп бүтүп дагы Германияда иштеген укук бар экен, студенттерде? Ооба, сөзсүз түрдө. Мисалы, алыс билимди бүткөндөн кийин сизге сертификат берет. Ошол сертификаттын күчү менен сиз Германияда калганы укугуңуз болот. Менде мындай дагы суроо бар да. Кээ студенттер, кыргыз жаштар университет жакпай же программа жакпай мындай программаны таштап кеткендер барбы? Негизи бар. Мисалы, кандай десем, бизде четтен көрүнгөнү менен жеңил сезиле берет, бирок ичинде ар бир адамдын же болбосо ар бир программанын, ар бир студенттин өзүнүн бир кандайдыр бир көйгөйлөрү бар да. Анан ошол көйгөйлөргө жараша алыс билимди жарымда ташап кеткендер, үй бүлөлүк ситуацияга же болбосо бир аз кыйыныраак болуп калган үчүн ташап кеткендер же болбосо алмаштыргандар бар. Биздин студенттерден бар. Эрзат мырза, сиз азыр окуп жаткан окуу жайыңызда башка кыргыз студенттер барбы? Негизи мен азыр окуп жаткан окуу жайымда кыргыз студенттер жок, жалгыз менмин. Жалпы окуу жай боюнча ошол. Группалаштарыңыз же мугалимдер менен баарлашууда тоскоолдуктар же кыйынчылыктар болобу? Албетте. Негизи жалгыз болгон үчүн дагы, жалгыз Кыргызстандан болгон үчүн, анан кийин негизи эле биздин окуу жайда жалпысынан алганда болгон 2-3% гана чет өлкөлүктөр, чет жактан келген студенттер. Жана биринчи эле кыйынчылыктардын бири биздин менталитеттин башка болушу, анан тил жаатында бир аз чоң маселе жатат. Анткени тилди жакшы билбегенден кийин башында биринчи курста аябай кыйналганмын. Мугалимдер менен түзмө-түз сүйлөөдөн коркуп, анткени мындай канчалык деңгээлде мени туура түшүнүшөт, ой жүгүртүүмдү түзгөн сүйлөөм кандай болуп калат деп көп нерсени сурагандан тартынчумун. Азыр бирок Кудайга шүгүр кыйла жакшы болуп калды. Кыргыз жаштарга, кыргыз студенттерге, Кыргызстандагы окуп жаткан студенттерге кызык болушу мүмкүн. Германиядагы же чет өлкөдөгү студенттердин күнү кандай өтөт деп кызык болушу мүмкүн да. Анан сиз айтып берсеңиз, сиздин Германиядагы күнүңүз кандай өтөт? Негизи эле жөнөкөй бир күнүмдү айтып берейин. Эгер окуу жаатында болгон болсо, менин окуум 7:30 башталат. Анан мен окуу жайымдан 1 саат, 1,5 сааттык аралыкта жашайм да. Ошол эртең менен таң эрте 5:30 турам. Эртең менен туруп нан иштөө кылып, сөзсүз эгер үлгүрбөй калсам кечинде даярдап койгон болом. Ошол кичинекей бокс бар, же болбосо контейнер деп коет. Контейнерге тамак салып алам. Ал нерседен эч уялбайм. Бул жакта жөнөкөй эле нормалдуу көрүнүш. Алма болобу, сабиз болобу, же болбосо кандайдыр бир бутерброд болобу, сэндвич болобу, ошону жасап алып туруп өзүмдүн контейнериме салайм. Сөзсүз түрдө суу алып туруп, сумкамды даярдап, эртең менен саат 6:00 жолго чыгып кетем. Анан 6:30 чыгам. Поезддин келишине жана автобустун келишине жараша ориентир алам. Анан окуу жайга барып 7:30 сабагыбыз башталат. Бизде ошол күнүмдүк тартип боюнча 9 же болбосо 10 пара болот. Эсептегенде 10 сааттык пара болот. Анан 7:30 башталып, сабактарга кирип, катышып, анан ар бир сабактын ортосунда 20 мүнөттүк пауза бар, тыныгуу бар. Ошол тыныгууда сиз каалагандай эгер кээ бирлери буфетке барып келишет, кээ бирлери тамактанышат, мен өзүм менен алып барган контейнерде тамактанам. Андан чыгып саат 3:30-4:00 сабактарыбыз бүтөт. Сабактар бүткөндөн кийин кээде ошол окуу жайда калып бир аз сабак кылсам, же болбосо кайра үйгө келип курска качкан болот кайра эле. Анткени сааттан кечке чейин жүргөн үчүн мээң чачап калат. Келип бир аз тамактанып, тамак кылып, анан ошол кечки сабактарымды кылып, ошол менен бат эле күн өтүп кетет. Эгер иш жумасында болсо, ишим көбүнчө 12:00 башталат, 12:30 башталат. Эртең менен турам, анализдөөрүмдү кылам, китеп окуйм, кээде өзүмдүн тиешелүү бир проекттерим бар. Студенттер менен же болбосо башка бир сүрөттөрдү, видеолорду кыркып монтаждайм. Ошолорду өткөрүп бүтүп, окууга велосипед менен же болбосо машина менен барам.
барып ал жактагы жөнөкөй жумуштарымды кылып, анан ал жакта тамактанабыз, коллегалар менен кеңири сүйлөшөбүз, суу ичсең болот, баардык нерселерди негизи фирма бизге тартуулайт, атайын жумуш формалары берет. Ошол ал жакта биздин кадрлар менен сүйлөшөбүз, ортодо кандайдыр бир тапшырмаларды өзгөчөлөрдү аткарып, анан саат 9, кечки саат 9-10дордо үйгө кайтып келип, кечинде тамак бышырам, сөзсүз түрдө тамактаныш керек. Ал студент үчүн же болбосо чет жактагы окуп жаткан студенттер үчүн аябай маанилүү, анткени акча канчалык көп эмес. Эми акча көп болсо деле бизде кыргыздар ысык тамаксыз жүрө албайт го. Сөзсүз түрдө күнүнө бир жолу же болбосо 2 күнүнө бир жолу ысык тамак кылганы аракет кылам. Ошондо мен түшүнгөн боюнча сизде бир жума окуйт экенсиз, кийинки жума иштейт экенсиз. Турабы? Ошондой эле болуп калат, ооба. Бизде мындай блок деп коет. Мисалы, шуле блок деп коет. 2 жума окуйбуз, анан кийин 3 жума же болбосо 1 ай иштеп калабыз. Ошол алган теориябызды практикада, мындай айтканда, применять этебиз. Ошол практика деп коет. Ошол ишке барганыбызды практика деп аталышат. Өтө сонун болот экен, өтө сонун программа экен. Мындай теорияда каласың, теория алгандан кийин практикада болот экенсиң да. Мага жакты аябай. Азыр Германияда окуп жатасыз, Эрзат мырза. Мага айтсаңыз, Кыргызстандагы жана Германиядагы студенттердин айырмасы кандай? Сиз Кыргызстанда да окугансыз, КРСУ окуу жайында. Бирок азыр сиз Ausbildung программасы менен окуп жатасыз Германияда. Кыргызстандагы жана Германиядагы студенттердин айырмасын айтып берсеңиз. Албетте, мен Кыргызстанда дагы окугамын, анан кийин Германияда азыркы учурда окуп жатам. Кыргызстандагы менен Германиядагы студенттердин айырмачылыгы аябай чоң. Бул билим берүү системасында да билинет. Бизде Кыргызстандагы студенттердин көпчүлүгүнүн мотивациясы жок деп сезилет. Анан анткени алар көбүнчө өзүн дагы каржылаш керек. Кыргызстандагы студенттер бир гана окубай, алар кошумча иштеп өзүнү камсыздаганына жетишет да, өздөрүнүн кепилдикleri, өздөрүнүн контрагын да төлөшөт. Иштен чыгып кепилдикleri бандай кандайдыр бир ыктыярчылык фонддорго, уюмдарга кошулуп, андан дагы 2 эсе, 3 эсе иштешет да, аябай аракетчил. Бирок билим жаатында бир аз бизде мотивация шыгыбыз жок, анткени мыкты интерактив оюндар же болбосо жаңы кандайдыр бир методдор азыраак да бизде. Анан кыргыздардагы студенттер кээбирки сабактарды так аткарбай, же болбосо өзүнүн мөөнөтүнөн өткөрүп жиберип окуйбуз да көбүнчөчү, же болбосо акыркы 5 мүнөт калганда аз кылып коем деп эле бат-баттан кылып койгондор көп. Мен өзүм деле ошондой кылып жүргөм. Германиядагы студенттер болсо, менин өзүм жеке классымдагы ошол жеке группалаштарыма айтып берейин. Мисалы берилген тапшырма болсо, алар алдын ала 1-2 күн алдын даярдап, уже агайга жөнөтүп, бир сыйра проверка кылып, эме кылып койгон учурлар болот да. Анан булардагы студенттер сөзсүз түрдө байкалат, көпчүлүгүнүн ата-энеси эме кылып беришет. Кийин булар аябай мындай кыйналып, мен мону кылып салышым керек, мен монча иштешим керек деген нерсе жок да. Буларда бар жок в изобилии, мындай айтканда, көпчүлүктө болгон үчүн, анан колдо бар болгон үчүн анчалык деле кыйналышпайт, башка жак нерсе ойлойдуктан фокус бир гана окууда болот. Анан окууга көбүнчө басым жасап эме кылышат. Ошон үчүн буларда бир аз жакшыраак бат окушат, анан кийин бат аткарышат. Ошол нерселерди көп байкадым, окшойт. Ошондо Германиядагы студенттер өздөрү каржылабайт экен. Эң негизги фокусу ошо окуу экен. Окуш керекмин. Кыргыздарда биз мээнет кылып, ошол эле окуу учурда эле иштеш керек болуп калат экен да. Германиядагы студенттердин ата-энеси жакшы карайбы ошондо? Негизи бул Германиядагы студенттердин ата-энеси жакшы дегенде деле эмес. Бул жакта акча маселеси болуп жатат да. Негизи бизде да ата-энелерибиз да аябай иштешет, 24-кө 7 иштегендерди бар. Бирок канчалык эме кылса да турмуштун эмеси бар да, оорчулугу бар да. Бизге акчабыз негизи ошол тамак ашка дагы, жанагы жөнөкөй жашоого дагы, той топурга дагы, анын балдарына дагы жеткириши кыйын да. Бул жакта негизи алган маяна көп нерсеге жетет. Мисалы Кыргызстандагы жөнөкөй нерсени айтып кетели. Биздин
акыбыз Кыргызстанда алган болсок 50-60-70% тамак ашка кетиребиз да. А бул жакта Германиядагы айлык маяна менен биз 20-30% гана тамак ашка жумшайбыз, калган 70% ашып калат да. Ошентип бул 70%-ны биз балабыздын окуусуна же болбосо бир аз жардам берип жана квартирасын төлөгөнү ушундай нерселер кылышат да, көбүрөөк бул мүмкүнчүлүк. Анан бул жакта акчанын күчү бир аз көбүрөөк деп коеюн. Ошон үчүн баягы балдары көп нерсени ойлобой, барчылыкта, токчулукта чоңойгон үчүн анчалык эме фокус кылышпайт, ошондой деп коеюн. Негизи Германиядагы студенттердин дагы арасында болсо керек, бар иштеп эме кылгандар. Бирок кыргыздардай эмес, биздин Центральный Азиядагыдай антип экеси мындай аракеттенип, мындай көп жактан ойлонуш керек деген нерсе жок да. Эми сиз азыркы учурдагы окуп жаткан программа Ausbildung'ден алган стипендия сиздин баскан турганыңызга, жеп ичкениңизге жетеби, же сиз башка жактан дагы каражат табасызбы? Негизи биз алып жаткан айлык маяна же болбосо стипендия деп коелу, фирма тарабынан берилет. Жана айткандай ар бир фирмага байланыштырып бергенден кийин ошол фирма биздин окуу жайыбызга дагы төлөйт, жана биз практика өтүп атпайбызбы, иш деп коеюн. Ошол ишке барып эме кылганыбызга бизге айлык төлөп берет. Ошол менин өзүмдүн мисалымда мен 1300 брут алам. Анан таза нето деп коеюн. Нето бул эме налогтордун алып салганда нето деп коюшат. Ошол налогторду алып салып эме кылганда 1000 евродай калат. Анан 1000 евронун 300 евросуна квартирага берем, 100 евросын кошумча мен проездной билетиме кетет, зал, интернетке кетет, ошентип 100 евросы дагы кетет. Анан тамак ашыма 200 евродай кетет. Аны жашпыз да. Достор менен жолугуп калышым мүмкүн, аяк бияк болуп калышым мүмкүн. Ошондо бир 100-150 еврону аякка алып койсом, өзүмө 200-300 евро калат. Ал нерсени кээде үй бүлөмө жөнөтөм, кээде өзүм топтоп кандайдыр бир саякаттарга чыгам. Албетте бул мен алып жаткан айлык маяна биздин Бундесландга аябай чоң. Мен өзүмдүн жеке группалаштарым айтышат, аябай аз алабыз, алар алганда 600 евро, 500 евро алышат да. Мындай айтканда орто эсеп менен бул негизи аябай эле аз. Бирок ошол Ausbildung алып жаткан жанагы биздин айлык маяна же болбосо стипендия өзүмдү каржылаганы кеңири жетет. Эрзат мырза, сиз Германияда болгонуңузга 3 жыл болдубу? Же андан дагы көп болдубу? Негизи Германияда жүргөнүмө азыр 3 жылдан ашып калды. 2023 мартта келген болсом, марттын башында келгенмин. Ошондо бир 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жыл болуп калыптыр. Германияга эң алгачкы жолу келгенде сиз көп нерсени мындай билген жоксуз, биринчи жолу опыт алдыңыз өзүңүзгөчү. Анан эң оор учуруңуз кайсы болду? Мындай кыйналып окууданбы же жашоодонбу? Кыйналганда кайра артка кайткыңыз келген учур болдубу Кыргызстанга? Негизи андай учур болгон. Мен ошол бул жакта практикум программасы менен келдим дебедим беле. Ошол практикум программасы менен келип, ал программанын өнөтө бүтүп, анан бул жакта мага сунуш беришкен да, Ausbildung кылып кал депчи. Мен башында жок деп атып, анан кээ бирки жеке эме деп коеюн, маселелерге ошол проблемалар менен бул жакта кала турган болуп калдым. Анан ошол кала турган болгондо мен бир 10 күндүн ичинде гана ошол мага сунуш берген, иш берген адамга айтып, ал экөөбүз документтерди баштадык. Анан ортодо бир 15-20 күндөй документ чыгышын күтүп калдым да. Мындай айтканда Германияда нелегально ошол кандайдыр бир допуск жок жүрүп калдым да Германиядачы. Ал биздин баардык документтерди Ausländer Behörde деп коет. Мигранттар менен иштеген бир мекеме, же болбосо министерство деп коелу. Ошол Ausländer Behördeге жөнөткөнбүз баардык документтерди. Ушундай Ausbildung кылабыз деп. Анан ортодо же жумуш ишдей албайсың, анткени жумушка уруксат жок. Анан кийин башка жака чыгып кетейин десең, ал жака да чыга албайсың. Анан мен эски жашаган жеримди, үйүмдү тапшырып койгонмун. Анан ошол жакта бир аз стресс, анан кийин ойлонуу, документим эмне болот,
визам срогу менен өтүп кетти. Эртең мен кааламы каалбаймбы, Кыргызстанга учуп кетемби, кете албаймбы деген көп суроолор болгон. Ошондо бир аз кыйналдым. Бирок Кудайга шүгүр, жараткан негизи ар дайым жакшы дуа тилек ниеттериңди аткарат деген ошол чын экен. Ошол менин үй бүлөм дагы апам, тайнем бар. Экөө аябай дуа кылып, тайнем чалып, ушундай Эрзат түшүмдө сени ак кийимчен көрдүм. Буюрса бар жок жакшылыкка, түнү менен дуа кылып жаткан экен. Ошого 2 күндөн кийин мага посольстводон жазышты. Эрзат, сиздин эмеңиз чыкты. Сизди куттуктайбыз. Ошол сиз кеңири Германияга алсаңыз болот. Анан мен жанагы шефиме жазып, ал мени алып кетип, мен досумда жашап жаткан болчумун. Ал мени алып кетип, мага жеке үй берип, ошондо мындай аябай толкунданып, бир аз стресске батып, көп нерсе болгон. Жакшы. Эрзат мырза, өзүңүздү Инстаграмда жаштардын элчиси деп белгилеп коюпсуз. Жаштардын элчиси Германияда эмне иш менен алек болот? Студенттерге жардам бересизби? Же кандай иш менен алек болосуз негизи? Эми жаштардын элчиси деген негизи өзүм эме болуп койгонмун. Мени эч ким шайлаган эмес. Бирок ошол 3,5 жылдан бери Германияда болсом, келгенден тарта ошол жарым жылдан кийин ошол студенттер жаза баштады, кантип келсек болот, кайсы программалар бар дегендей ошол суроолорду берип, анан кийин көптөгөн нерселерди жазышып, мен аларга маалымат берип, маалымат, консультация берип, кээ биркилерин үйүмдө алып калып, аларды тосуп алып, ушундай учурлар болгон. Анан Германияда азыркы жашап жаткандардын 60-70% дээрлик мени билсе керек. Ошол жаштардын элчиси дегенин башкысы да ошол ортодо жаштардын арасында, кыргыздардын арасында көпүрөөк болуп, элдерге жардам берүү, жаштардын, студенттердин жеткирүү башкаларга. Ошол бирден бир менин максатым. Анан азыркы учурда ошол кандайдыр бир иш-чаралар уюштуруп келебиз. Германия менен Кыргызстандын ортосунда, же болбосо кыргыздарды бириктирген чоң спартакиада, же болбосо кандайдыр бир фестивалдарды уюштуруп келебиз. Анан сөзсүз түрдө ошол студенттер жазышканда аларга колдон келишинче мыйзамдарды, же болбосо эмне кылуу керек экенин айтып берип, ошондой жумуштарды жасап жаткан учурум. Германиядагы кыргыз диаспорасынын абалы кандай? Канча киши бар? Негизи Германияда азыркы учурда аябай көп уюмдар бар, мындай айтканда диаспоралар бар. Анан мисалы Германияда 16 бундесланд болсо, ошонун ичинен бир 7-8 бундесландда көптөгөн кыргыздардын өз ара уюмдары бар, мен билгенден. Анан негизи ар бир эле диаспоралар Кыргызстанды таныткысы келип, Кыргызстандын меймандостугу, Кыргызстандын өзүнүн үрп-адатын, маданиятын немис элине жакшы жагынан таанытып, жакшы иштерди алып барып жатат деп айтсам болот. Германияда динди тутуу, орозо кармоо, же ошо мусулманчылык жагынан шарт барбы мусулмандарга? Аябай жакшы суроо экен. Мен өзүмдүн башында айтканды айтып берсем, башында ойлогом, бир аз кыйын болот го деп. Бирок тескеринче Германияны бир аз кыдырып, анан жашагандан кийин билдим. Бул жакта мусулмандар аябай көп. Мусулмандар ээн эркин жүрсө болот. Ошол эле орозо, ошол эле намазын окуп болгону бул жактагы мыйзамдарга каршы келбеш керек. Жана өз жумуш орнунда кандайдыр бир зыян, же болбосо кандайдыр бир жаман нерселерди калтырбаш керек да. Мисалы, мен башында келгенден кийин биринчи жылы аусбилдинг кылып жаткан фирмада орозо убагында орозо кармап калсам, менин коллегаларыма түшүндүрүп айткандан кийин алар аябай мен үчүн сарсанаа болуп, туура кабыл алышып, анан кийин өздөрү тамак жеп атса дагы Эрзат паузага чыгып кел, же болбосо баары жакшы элеби, жей берсем болобу деп сурап атышканда, анан мени аябай таң калтырды. Анткени бул биринчиден сага болгон айтканда урмат, сый. Анан экинчиден бул жактагы адамдардын көз карашы жана ар кандай нормалар бар экен деген түшүнүк бар да.
бизге окшоп кээде кээ бир адамдар бар го, мындай бир эле түшүнүктү кармап атан ошодон чыкпайт да. Анан мусулмандарга карата эч кандай кыйынчылыктарды көрбөдүм дээрлик. Германияда жүргөндө жакындарыңызды жана кыргыз улуттук тамактарын сагынганда сиз эмне кыласыз? Жакшы суроо. Негизи бул баарын эле бар болсо керек. Ар бир эле мигранттын эмесинде өз мекенин сагынып, мекен житин кайрадан сезгиси келип дегендей. Ошол биз негизи ошол кыргыздар менен чогуу жашайм. Азыр деле кыргыздар менен чогуу турам. Мекенин сагынып калганда же болсо ошол бир аз ал жакты эңсеп калганда чогуу отуруп кыргыздын тамактарын жасап турабыз. Жана ошондой эле башка мүмкүнчүлүгү жоктор же болсо чогуу жашаган кыргыздар бизде ошол Борбор калаада, Берлинде, Германияда Борбор калаада, Берлинде кыргыздардын ресторандары бар. Ошол жака барып, манты, аш, ошол сыяктуу даамдарды татып, бир аз болсо дагы сагынычтарыбызды таратып кайтып келебиз. Эрзат мырза, мен сиздин Инстаграмдагы катталуучуңузмун, подписчигиңизмин, фолловериңизмин. Анан видеоңузду ар дайым көрүп турам. Анан бир видеоңузду айтыпсыз да, мага аябай жакты. Чет өлкөдөн келген туристтер атайын кымбат болгон люкс отелдер үчүн эмес, кыргыздардын өзгөчөлүгү үчүн, колорити үчүн келишет депчи. Ошо Кыргызстанга туристтер көбүрөөк келиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Сонун суроо. Ал видеону мен эстейм, жакшы билем. Сизге чоң рахмат биринчиден. Анан ошол видеодо менин мугалимим Кыргызстанга барат жана ал менен сүйлөшүп калган маектен жыйынтыктап ошол видеону чыгарганмын. Анан азыркы учурда менин мугалимим Кыргызстанда жүрөт 13 июльдан бери. Анан Кыргызстанга көбүрөөк туристтерди чакырыш үчүн биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн үрп-адатыбызды, маданиятыбызды кандайдыр бир бул жактагы Запад, Европалыктар менен айкалыштырбай, өздүгүбүздү жоготпой, ошол нерсени сактап, ошону тартуулашыбыз керек да. Европадан болобу, Америкадан болобу, же болбосо башка Батыш Азиядан, Түштүк Азиядан болобу, алардын бизге келиши ошол биздин көчмөн эл экенибизди, биздин аттарыбызга, биздин боз үйлөрүбүзгө, кантип жашайбыз, кантип уктайбыз, эмнелерди кийебиз, кандай үрп-адаттарыбыз бар, ошолорго кызыгып келет да. Анан биз аларга келсе, кайра эле Европадагыдай кирпичный үйлөргө, анан кийин сонун бир эмелерге киргизип койсок, шарты бар үйлөргө киргизип койсок, бул жакта Кыргызстандагы эле типа Европадагыдай экен деп туруп, туристтер башка келбей калышы мүмкүн да. Тескерисинче буларга биздин өзүбүздүн мисалы борсок бышырып берип, борсок кандай болушун көрүп, же болбосо боз үйдө жаткызып, ошол боз үйгө ортосуна эле печкага от жагабыз го, ошондой эле очокко от жагып, ушундай нерселерди кылып берсек, туристтер көп келет да. Менин байкашым боюнча анан өзүм дагы көп саякатка чыкканда көп байкайм, элдер өзүнүн иденттүүлүгүнү, өзүнүн үрп-адатын, маданиятын сактап, ошону башкаларга көрсөткөндө ал көбүрөөк чакыруу, көбүрөөк мындай айтканда туристтерди алып келет экен. Инстаграмда сторис жана хайлайт деген болот го. Хайлайттарды карасам сиз өтө көп өлкөгө кыдырыпсыз да, өлкөлөргө барыпсыз. Жалпысынан канча өлкөгө барып көрдүңүз? Жалпысынан 17 өлкөгө бардым окшойт. Ошол 17 өлкөгө барыпмын. Анан кийин ошол өлкөлөрдүн ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Өлкөгө бараардан алдын мага жаккан бир жерин карап, анан кийин ошол өлкөлөрдү сөзсүз түрдө пландап коюп кийин барам. Ар бир өлкөгө барган сайын Кыргызстан жөнүндө, мекениңиз жөнүндө кандай ойлор пайда болот? Негизи мен барган өлкөлөр дагы дүйнөдөгү эң топ алдыңкы өлкөлөрдүн бири, өзгөчө бир жаратылышы бар, кооздугу бар өлкөлөр. Бирок сөзсүз түрдө кыргызды эстейм. Анан ар бир өлкөгө барганда мен ак калпагымды алып барып, ошол өлкөгө бир аз болсо да таанытып, башыма кийип алып жүрөм. Анан ошондо көп нерселерди ойлойм. Кыргызстандагы кооздук, Кыргызстандагы табият башка өлкөлөрдө жок экен.
Кыргызстан кичине болсо дагы бирок аябай потенциалы чоң экен. Жана ошондой эле биздин өлкөнүн абасы, суу, тузу баары өзгөчө экен деп кайра эле ошол өз өлкөмдү эңсей берем. Анткени эми салыштыруу дебейин, бирок кантсе дагы Кыргызстандын табияты бул өзгөчө таза жана адамдын кандайдыр бир технологиялар аралашпай азырынча сакталып жаткан кези да. Ошону жоготпой, ошону башкаларга дагы сонун кылып тартууласак болот экен. Ошол нерселерди мен аябай көп ойлоп жаткан учурум. Мен байкадым, аябай дисциплинаны жакшы катуу кармаган студент экенсиз, жигит экенсиз дегендей. Сиз өзүңүздүн инстаграмыңызды алып барасыз, ошол эле убакта окуйсуз, иштейсиз. Анан менде мындай суроо пайда болду да. Time management деген сөз бар го. Сиздин time менеджментиңиз кандай? Кантип убакытты бөлүштүрөсүз? Жакшы суроо экен. Эми мен өзүм аябай дисциплинаны кармаган, аябай бир так киши деп айта албайм. Андан бир аз ары болсун, бирок колдон келишинче мен өзүмдүн жеке эмелеримди айтып кетейин. Сөзсүз түрдө кагазга түшүрүш керек деп ойлойм. Кандай бир башкы маанилүү кыла турган нерселерди кагазга түшүрүп, ошону биринчи кылыш керек. Важный и срочный деген нерсе бар. Ошол нерселерди биринчи кылып, анан кийин уже рутинадагы нерселерди кылганда менин көп иш кылды дегендей көрүнсө керек негизи. Бирок ошол сөзсүз түрдө кагазга түшүрүш керек, анан кийин маанилүүлөрүн отдельный кылып биринчи орунга коюп алыш керек. Сөзсүз түрдө анан кийин эрте жатып, эрте турганга аракет кылыш керек. Анткени таңда береке бар экен. Мен дагы акыркы учурларда байкап жатам. Эртең менен турганда көп жумушту, көп нерсени бүтүргөнү убактың болот экен, энергияң дагы болот экен. Анан сөзсүз түрдө энергияны туура иштетүү. Эртең менен туруп эле дароо баардык күчүңдү бир боон нерсеге берип койбой, ошол ар бир ишке жараша энергияңды берип, ошону мындай айтканда башкарышты үйрөнсөң, бир аз көбүрөөк прогрессивдүү, көбүрөөк мындай айтканда жумуштарды жасай алат экенсиң. Германияга окуйм деген жаштар азыр көбөйдү. Жалпысынан чет өлкөгө окуйм деген жаштар көбөйдү. Азыр Америка окуйм дейт. Германия, Европа, бүт чет өлкөгө окугусу келген студенттер көбөйдү, саны көбөйдү. Бирок жаштарды алдаган компанияларга туш келбөө үчүн эмне кылыш керек? Анткени мен видеолоруңузду көрүп турам, анан сиз бир видео жасапсыз. Бир компания, атын да унутуп калдым, компания студенттерди чет өлкөгө жибербей, акчасын да кайтарбай коет экен. Ошол жаштар компанияларга, алдаган компанияларга туш келбөө үчүн эмне кылыш керек? Аябай жакшы суроо. Маанилүү деп ойлойм. Азыркы учурда көп компаниялар бар. Студенттердин акчасыны, үмүтүнү, убактысыны теке кетирип, көптөгөн бир кандайдыр бир өзгөчө эбегейсиз кандайдыр бир нерселерди сунуштап, сөз берип, алдап койгон учурлар көп болуп атат. Сөзсүз түрдө студенттер ошондой компанияларга жолукпашы үчүн, жосом туш келип калбашы үчүн берилип жаткан фертракты, мындай договорду, түзүп жаткан договорду алдын ала кунт коюп окуш керек. Биздин өзүбүздө да бир аз күнөөлөр бар. Анткени бир аз жалкооракпыз. Ошондой чоң документтер болсо, жосо кандайдыр бир келишимдер болсо, аны жакшылап аягына чейин окубайбыз. Дароо эле кол коюп коебуз. Ошону биринчи изилдеп, ичинде эмне жазылган, кандай пункттары бар, ошону сөзсүз түрдө карап чыгып, анан кийин сизге жакпаган пункттары болсо, аны башкадан сүйлөшүп, оңдоп, анан кийин сизге дагы ага дагы ыңгайлуу болуп түзүшү сөзсүз түрдө керек. Анан алдын ала сиздин тааныштарыңыз же болбосо ошол компания менен барып келген адамдардан отзыв сураш, кандай ишенсек болобу, кантип барып келдиңиз, эмнелер кылынды деген нерселерди караш керек. Отзыв сөзсүз түрдө керек. Башкалардан угупчу, мындай айтканда кеңеш сураш керек. Анан өзүңдүн жеке жоопкерчилигиң, мисалы сен акча бергенден кийин ал компаниядан сен талап кылганы укугуң бар. Мисалы кандайдыр бир документтер кечигип жаткан болсо, же болбосо бетелкелер болбой жаткан болсо суроо бериш керек. Мейли бул кээде
глупый вопрос болсо дагы, бирок сөзсүз бергиле, анткени сага кызыктырып атабы, алдын ала кайсыл жакта жашаймын, кандай акча алып барамын, кантип жетемин, ушул сыяктуу нерселерди дагы сурап алыш керек да. Сен муну билбейсиңби деп эч ким айтпаш керек. Ошол негизи бул жакта ошол студенттерде дагы, анан кийин көпчүлүк учурда компанияларда дагы аябай көп каталар жана мындай айыптар бар да. Эрзат мырза, сиз азыр House Building программасы боюнча сиз туризм жана менеджмент дедиңиз, туризм жана менеджмент программасы боюнча окуп жатасыз. Сиз окуп, келечекте иштеп, өзүңүзгө тажрыйба алгандан кийин Кыргызстанга кайра кайтуу планыңыз барбы, же сиз биротоло эле Германияда калып калгыңыз келеби? Негизи чын-чынында менин Кыргызстанга кайтуу пландарым бар, ниетим дагы бар. Буюрса окууну бүтүп, балким 6 ай, балким 1 жылдай иштеп, анан кийин Кыргызстанга барып, үй бүлө куруп, ал жакта дагы бир аз иштеп, ошол нерселерди азыр ниеттеп койгонмун. Бирок эми биз толук кандуу айта албайбыз, канчалык деңгээлде ал ишке ашат, ашпайт. Анан негизи жараткан көбүрөөк билет, пешине жазылганы деп коет го. Бирок Кыргызстанга кайтып, ошол Кыргызстанга салым кошсом, Кыргызстанда иштесем деген ойлорум бар. Азыр бул видеону, бул интервьюну көрүп жаткан көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Эми негизи эле кеңеш дегенде мен анчалык деле акылдуу же болбосо мындай бирдеке эмесмин. Бирок кеңеш дегенде сөзсүз түрдө китеп окуш керек. Китеп бул сиздин сөз байлыгыңызга же болбосо адамдар менен болгон мамилеңизге жана ошондой эле дүйнө таанымыңызга аябай чоң салым кошот. Бул китепти таштабаш керек. Сөзсүз түрдө ар бир адам китеп окуш керек деп айтат элем. Жана ошондой эле тилдерди азыркы учурда канчалык көп тил билген болсоң, ошончолук көп жашоону жашайсың, ошончолук чоң мүмкүнчүлүктөр жана чоң жыйынтыктар же болбосо кандайдыр бир жетишкендиктерге жетесиң да. Сөзсүз түрдө тилди окуп, тилди көбүрөөк үйрөнүш керек экен. Жана ошондой эле башында айтып кеткендей, максат коюу. Максатты 1 жылдык, 2 жылдык же болбосо 5 айлык эмес, ошол колдон келишинче 5 жылга же болбосо 10 жылга коюш керек. Анан чоң максат койгула. Максат койгондо дагы мындай по-крупному дейт го, по-большому нерселерди кыялдана бергиле. Кыялдар сөзсүз орундалат. Ага карай эмгек кылсаң, ага карай сабыр кылсаң, талыкпай аракет кылсаң, сөзсүз түрдө кыялдарыңыздар орундалат. Ошон үчүн чоң максат кылгыла. Анан дисциплина, сөзсүз түрдө адам бир аз эле нерсеге азыр кылып кетпеш керек. Өзүнүн жолунда дисциплинаны кандай туура кылыш керек, анан тайм менеджмент кантип туура өзүңдүн убактыңды коротушуң керек, ошолорду карагыла. Кийин эң акыркы бул чөйрө. Сөзсүз түрдө ким менен жүрүп жатасың, ким менен сүйлөшүп жатасың, сенин чөйрөң ким, ошого көңүл буруш керек го дейм. Анткени айтат го баягы, анын баардыгы эле билсе керек. Сенин досуң ким экенин айт, мен сенин ким экениңди айтып коем дейт го. Ошон үчүн досту дагы, чөйрөнү дагы туурасын тандап, өзүңөр менен чогуу өсө турган, өзүңөр менен чогуу аракет кыла турган адамдар менен достошкула. Германияга окуйм, чет өлкөгө окуйм, Европа окуйм деген жаштар сиз менен кантип байланышса болот? Мага Инстаграмдан жазса болот, түз эле. Бирок жазып жатканда сиздерден суранайчы. Баягы жазуу адеби деп коет го. Бирөөгө кайрылып жаткан адеби бар. 100 кичинекей ар бир эмени сообщениени бирден жөнөтпөй, чоң сиздин өзүңүздүн оюңузду, сурооңузду так жанагы кылып берсеңиз, мен сөзсүз түрдө ар бир катталуучума, ар бир жазган инсанга жооп берген аракеттенем. Андан кийин салам, точка кылып коюп, же болбосо бирдеке кылып койсо, аларга кантип жооп беришти билбейсиң дагы, игнор кылып койгон учурларым көп болот. Ушуну менен биздин маегибиздин соңу келди. Эрзат мырза, сизге чоң рахмат макул болгонуңузга. Жараткан сизди колдосун. Дагы көптөгөн маектерди тартабыз деген ойдомун. Онлайн болобу же офлайн болобу бар болуңуз. Рахмат сизге. Чоң рахмат Ислам, сизге дагы.